Мен эмнеге жаралгам, эмне үчүн бул турмушта мен жаралып, мына ушундай жаралгам. Эмнеге менин мондай кемчиликтерим бар? Ушу кемчиликтер эмнеге берилген? Мындай менин жакшынакай бир таланттарым бар. Бул таланттарымды кандай чыгарсам? Элге тегерек жээкке кандай бир жакшынакай өзүмдүн салымымды салсам деп ошондой ойлор келе баштайт экен. Адам деген жанакы ички дүйнөнү тойгузуш үчүн бир чоң бир нерсеге унутулат экен да, ошону уксам экен, ошону көрсөм экен деп. Мындайча айтканда ар бир адамда бир жомок көрүү сезим болот экен да. Бир жомоктогудай бирдемени көрсөм, бир жомоктогудай бирдемени уксам дегендей. Чыныгы бул жомок бул ошол жанакы бийиктикке жетиш. Ошо бийиктикти ар бир тармакта ошо бийиктикке жетип, ошол жомоктогудайга барсаң, мына жомоктой ошону айтса болот. Ар бир адам, ар бир жаран. Биз негизи турмушту өзгөртүшүбүз керек. Биздин моделибиз эскирди. Мына акча менен алмашуу бул деген илгерки заманга жарашаттуу. Илгери деген ал баягы бирдеме менен алмаш үчүн акчаны бир денежная единица деп ойлоп чыгышып, ошону менен обмен кылышкан. Азыр деген башкача обмен. Башкача технология адамга киргизиш керек. Анткени деген бизди деген мына ички байлык, ички дүйнө, ошону менен биз башка бир жаңы моделдеги мындай алмашуу болуш керек да. Азыркы учурда мындай век материализма деп койсо болот. Бүт барын акча тармактын тегерегине салып койгонбуз. Ошону менен биздин өнүгүүбүз кичине кыйыныраак болуп атат да. Биз азыр деген ички дүйнөбүз, духовный байлыкты кичине мындай философия боюнча экинчи жакка калып калып атат да. Первое место материализм, второй только идеализм. Илгеркеден келаткан бул философиянын вопросы. Что первичнее? Идея или материя? Мына азыркы учурдагы жаңы философия, мына именно идея, биздин баягы оюбуз, ички дүйнөбүз биринчи ордо туруш керек. Мына ошону кандай коюп, кандай алмашуу кылыш керек? Мына ошол жаңы технологияны ойлоп чыгарыш керек. Ошону менен биз баягы кийинки заманга өтөбүз, ал заман башка болот. Артыңда чыныгы байлыгың жок болсо, берер нерсең түгөнөт. Бер үчүн ички дүйнөнү канчалык бай болсо, ошончолук адамга материалды дагы жана мындай ички дүйнөлүк байлыкты бере алса болот. Күнүмкү тандоо. Адам эртең менен турганда эмне кандай турасың? Настроение менен турасыңбы? Же надоел эта жизнь дегендей, же тиги надоел проблемалар менен турасыңбы? Эртең менен тургандан баштап тандоо башталат.
бир адамдын чоң бир үмүттөрү болот го. Бир турмушта ушундай бир мындай кылса кандай болот эле деп. Мен эгерде ошондой бирөөгө жардам бере алсам, бир эле кишиге бул турмушта. Бир эле кишиге жардам бере алсам, бир чоң үмүтүнө жардам бере алсам, анда мен ойлойм да, мен бир кандайдыр турмушта уже бекер жашап өткөн жокмун да. 11 каналдын көрүүчүлөрү. Эмки көрүшкөнгө чейин дагы эле ушул каналда жакшынакай мындан тышкары дагы жакшынакай өзгөчө бир передачалар пайда болуп, ошолор жакшынакай элдин ички дүйнөсүнө пайда келтиргизген жакшынакай передачалар боло берсин. Мына ошол каалоо тилектер менен сиздер менен мен Марат Ибраев.